Эми азыркы күндө жергиликтүү деңгээлде кызмат жакшыртуу долбоорунун алкагында Теплоключка айыл өкмөтү Октябрь анан Кереге Таш айыл өкмөтү. Буякта лидер айыл өкмөтү Теплоключка, Кереге Таш менен Октябрь өнөктөш айыл өкмөтү. Бул долбоордун алкагында биз көп жакшы иштерди кылдык. Мына эме деген окутуулар өттү, экспертный поддержка болду, көп иш кагаздарыбыз эме кылып алдык, даярдап, фокус группалар өттү. Буякта жана гендерлик сезимталдыгы да каралды. Тарифтер иштелип чыкты, жана ПСРды чыгарганды үйрөндүк, муниципалдык резервди түзүүнү үйрөндүк. Мына эми бул долбоор бизге Швейцария өкмөтүнө да чоң ыраазычылык билдиребиз. Швейцария өкмөтү тарабынан 5 миллион сом акча каражат бөлүнгөн. Биз ошол өзүбүздөн да акча кошуп, бул долбоордун алкагында азыр 2 гектар мусорный полигонубуз бар. Ошону толук кандуу курчап, электричествосын киргизип, столбаларды коюп, трансформатор коюп, үй салып, полигонубузду мыйзамдаштырып койдук. Андан тышкары ушу мен артында турган ушу спецтехника Домфренк 10-кубовый мусоровоз алдык. Бул ушу 2 өнөктөш айыл өкмөткө кызмат көрсөткөнгө. Бунун баасы 4 миллион 400 болду. Азыркы күндө бул кызмат иштеп, Кудайым буйрса, ушу 3 айыл өкмөттүн арасында баягы элди ынтымакка чакыруу максатында жана экологияны сактоо максатында, элди маданиятка чакыруу максатында бул долбоор көп ийгиликтерге жетти. Ак Суу текшербиз муниципалдык ишканасынын мусор төгө турган полигонго келдик. Азыр эми ошол ишкананын директору, жетекчиси өзүңүз тааныштырып айтып. Курчалганына суммасы 5 миллион экен. Бул охранниктин үйү, свет тартылып, бардык условиясы менен түзүлгөн. Ачылгандан бери биздин айылга абдан эле жардамы тийди деп ойлойм. Анткени деген мусорлордун мисалга алганда пампстердин баары деген жерде жатып калчу. Азыр болсо ошо тазалык келгенден бери тазалыкка берип, айылыбызда дагы мындай жаңы ошо ачылыш кирди деп ойлойм.